Саматбек Турдалиев жогорку билим алып учурда Ошмунун базасындагы клиникада ординатор болуп эмгектенет. Жергиликтүү бийлик шарт түзсө, айыл жергесине барып убактылуу иштеп келүүнү колдойт. Бирок тажрыйбасы жок жаш кадрлар айыл жергесине барып, өз тармагынан башка дагы ооруларды кароодон кооптонушат. Бир гана адам бардык оорулууларды аралашка туура келет да. Ошол учурда мисалы үчүн меники жалпы терапия бөлүмү, мен кандайдыр бир маалыматтарым бар үчүн биринчи, экинчи учурда жардамдарды көрсөтө алышым мүмкүн. Бирок башка узкий специалистти алгандар, мисалы үчүн хирургия, абдоминальная хирургия деп, же уролог болуп, жана дагы жөн кардиолог болуп калгандар жерлерге иштегени бара албай калат деп ойлойм да. Ош мамлекеттик университетинде бул жылы 250ден ашуун студент медициналык факультетин бүтүрүшөт. Аларды жумуш менен камсыздоону мугалимдер өз мойнуна алышкан. Аймактагы саламаттыкты сактоо мекемелери жана окуу жайдын кызматташтыгын бекемдөө максатында 2 жылдан бери бош орундар жарманкесин уюштуруп келишет. Бул жылкы иш-чарада 3 облустан биригип 431 бош орун бар экендиги аныкталган. Көп бүтүрүүчүлөр райондорго барбай, багы азыркы учурдун талабы болгондуктан Россияга жана башка мамлекеттерге иштегенге кетип калышат. Бирок ошол эле учурда карап көрсөк, түштүк регионунда, мисалы Жалал Абад областында 200ге жакын орун бош калып атат. Алыскы райондорго барбай, Ош областы боюнча 182 орун. Жаш кадрларды айыл жергесине тартуу үчүн саламаттыкты сактоо министрлиги тарабынан республика боюнча 150 жаш дарыгерге ар 3 айда депозит катары 33 миңден төлөп берүү иши колго алынган. Белгилүү бир деңгээлде бул программа өз ишин алып барууда. Бирок жаш дарыгерлер муну менен маселенин баары чечилип кетпей тургандыгын белгилешет. Бүтүрүүчүлөрдүн айылга барбаган себеби айыл жергесинде тоол райондордо шарттын жетишсиздиги, медициналык техникалардын жетишсиздиги деп эсептейм. Биздин көтөрүлүшү менен жок, өзгөртүү кичине көтөрүлүшү мүмкүн, бирок ошол бойдон калышы. Бир ставка менен айыл жергесинде иштеген жаңы бүтүрүүчүлөр үчүн 11 миңден ашуун айлык акы каралса, ошол эле ставка менен шаарда эмгектенгендерге 6 миңге жетпеген айлык берилет. Айрым бийлик өкүлдөрү аймактагы тургундарды медициналык кызмат менен камсыз кылуу максатында дарыгерлерди убактылуу үй менен камсыз кыла тургандыгын убадалашууда. Бирок маселе дале болсо курч бойдон сакталгандыктан министрлик жаңы демилге көтөрүп жатат. Эми шаарлыктар жакшы окуп, шаарлыктар эле тесттен өтүп кетип атат да. Айылдын балдарына өзүңүздөр билесиздер, мектептердин качествосын башкасын. Ошон үчүн биз азыр квота системасы киргизгиле деп суранып атабыз да. Себеби ошол чоң алайдан, же болбосо алайдан балдар ошол жердин акимчилиги башкалар окутуш керек да. Балдарды окутуп мурдагыдай эле. Болбосо ошол чоң алайдан айыл жерине барган балдар гана кайтып келет да. Шаар жериндегилер барып турбай атат да. Адистер тастыктагандай, маселе мамлекеттик деңгээлде кыска аралыктын ичинде каралбаса, алдыңкы 5-6 жылда айыл жергесинде дарыгерлердин жетишпестиги кескин жогорулайт. Кенжеби Маматсадыкова, Бектели Акылбек уулу, Ош Бирим жаңылыктары.